Кыргызстанда бейөкмөт уюмдарды, коммерциялык эмес уюмдардын ишин ашкере көзөмөлгө алуу аракети алгач 2014-жылы башталып, бирок ишке ашпай калган. Жогорку кеңештин ошол кездеги депутаттары Турсунбай Бакир уулу, Нуркамил Мадалиев жана Надира Нарматова башка өлкөлөр каржылаган уюмдарды чет элдик агент катары таануу жөнүндө мыйзам долбоорун даярдаган. Бирок мыйзам кабыл алынбай калган. 2016-жылы бул мыйзам долбоорун 6-чакырылыштын депутаттары кабыл албай коюшкан. 2022-жылы депутат Надира Нарматова бул мыйзамды кайрадан демилгелеп, коомдук талкууга чыгарган. Нарматова демилгелеген мыйзамга ылайык чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюм деген түшүнүк киргизилип, мамлекеттин көзөмөлдөөчү укуктары көбөйтүлөт. Башкача айтканда, бейөкмөт уюмдардын мүмкүнчүлүктөрү чектелип, ишмердүүлүгүн токтотушу толук ыктымал. Нарматова менен бирге алгач мыйзамды 32 депутат демилгелеп, бирок кийин бир канча эл өкүлү мыйзамдын демилгечиси болуудан баш тарткан. Буга чейин эл аралык жана жергиликтүү уюмдар мыйзам адам укуктарына каршы келерин жана аны кабыл алуу кооптуу экенин билдиришкен. Мисалы, эл аралык укук коргоочу Amnesty International уюму мыйзамдагы беренелер жарандык коом үчүн өтө коркунучтуу экенин жана Кыргызстандын адам укуктарын коргоо боюнча эл аралык милдеттенмелерине карама-каршы келерин айтып чыккан. Ал эми Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Антия Грави аталган мыйзам 7 миллион адамдын татыктуу жашоого болгон үмүтүн өчүрөрүн айтып чыккан. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросунун өкүлү Аннис Шатлен чет элдик агент мыйзамын ашыкча көзөмөл кылуу аракети жана ашкере санкция деп баалаган. Бул мыйзамды талкуулоо учурунда Евро биримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчисинин орун басары Раймонд Вингрис ар бир өлкөнүн өнүгүүсү үчүн эркин журналисттер керек экенин, ал эми парламент жана өкмөт элге отчет берип туруусу керектигин айтып чыккан. Улуу Британиянын Кыргызстандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Эн Харриган дал ошол бейөкмөт уюмдар пандемия учурунда жана Баткен окуясы болгон кезде элге гуманитардык жардам берген негизги өнөктөш болгонун бийликке эскерткен. Мындан тышкары эл аралык Human Rights Watch уюму жогорку кеңешти репрессивдүү мыйзамдан баш тартууну жана бейөкмөт уюмдардын ишин ашкере көзөмөлгө алууну токтотууга үндөгөн. Ал эми Кыргызстандык ЖИА бизнес ассоциациясы өлкөдөгү эркин медиалардын жана бейөкмөт уюмдардын баалуулугун жана маанилүүлүгү тууралуу айтып чыккан. Адлет укуктук клиникасынын юристтери чет элдик агент тууралуу мыйзам Конституцияга жана эл аралык документтерге каршы келерин айтып чыгышкан. Бул мыйзамдын дискриминациялык белгилерин Бир Дүйнө Кыргызстан уюму дагы белгилеген. 2023-жылдын март айында Грузияда дагы чет элдик агент мыйзамын кабыл алаарда жарандык коом митингге чыгып, мыйзамдын кабыл алынышына жол берген эмес. Азыркы тапта жогорку кеңеш жайкы эс алууга тарап, Нарматованын демилгеси күзгө чейин жылдырылды.